Кызанак жана болгарский арзан малында мына ушундай кылып тоңдуруп алыңыз. Кышында кайсыл убакытта болсун тамакка салып иштете бересиз. Эң алгач баардык биздин жемиштерди жакшылап жууп алабыз. Андан соң майдалап, туурап, блендер менен өткөрүп аласыз. Кааласаңыз мясорубка дагы колдонсоңуз болот. Ыңгайлуу болду. Жакшылап өткөрүп алган соң баарын бир идишке куюп коебуз. Чеснок, укроп өзүңүздүн үй бүлөңүздүн табитине жараша салсаңыз болот. Мына ушундай суюк масса болот. Эми ушундай биз кекс бышырып жүргөн идиштерге баардыгын тегиз кылып куюп, андан соң катырууга жиберебиз. 3-4 саат аралыгында ушундай болуп катып калат. Андан соң сырттарын чыгарып,